Президенти жана жогорку кеңешти шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Парламент депутаттарын шайлоонун аралаш же параллель системасы сунушталууда. Жаңы баш мыйзамда жогорку кеңештин депутаттарынын саны 90 боло тургандыгы көрсөтүлгөн. 35 депутат бир мандаттуу шайлоо округунан мажоритардык система менен шайланат. 55 депутат партиялык тизме менен пропорционалдык негизде шайланып келет. Партияларга 3% босого чек каралган. 25 жашка толгон шайлоого укугу бар жаран жогорку кеңештин депутаты болуп шайлана алат. Буга чейинки тарыхыбызда 100% пропорционалдык же толук мажоритардык система болгондогу кемчиликтер баарына маалым. Жумушчу эксперттик топ аралаш система өтө оптималдуу болот деп эсептешет. Эми бул негизги мурунку пропорционалдуу системада партиялар келгенде кээ Кыргызстандагы алыскы аймактар, эли жашоочулар, шайлоочулар аз болгон жерлер ошол өзүнүн депутаттары менен жогорку кеңеште болбой калганда, ошонун негизинде мен ойлойм ушул 35 анан 55 комбинированный системада келсе ушулку күнкү жакшы бир кырдаалга жооп берет депчи. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин пикиринде шайлоолорду өзгөрткөн жаңы мыйзамда артыкчылыктар менен катар кемчиликтер дагы бар. Кайсы гана вариант тандалбасын, бир топтогу келчиликтер дагы деле кала берет. Чындыгында системада кемчиликтер бар. Себеби бизде идеалдуу мындай система дүйнөдө бир дагы жок. Эми бир мандаттуу система болсо, бул бир топ эле коркунучтуу алып келатат да. Мисалы ошол эле регионализм, ошол эле бюджеттен ресурстарды тартуу тияка. Партиялык институт боюнча эми азыр ушундай менен кете берсе, 2010-жылдан баштаган ошол система менен кете берсе, анда бизде ушул эле адатка айланат. Партиялык лидерлер, партиянын лидерлер алар орундарды сатып башташат. Мисалы ошол эле 5 орундуу тизмеде өтө кымбат болот. Мисалы жөнөкөй уже мен мисалы талапкер катары кире албайм. Ошол 5 орунга ким акчаны берсе ошол кире алат да. Бирок биз преференцированный системага өтсөк, ошол жарандарга укукту берсек, алар талапкерди тандаса, анда ушул жерде кичине мындай акыйкаттуураак болуп калат да, себеби жарандар өзүлөрү депутатты тандайт. Менимче бул кичине бизге мындай керектүү система болуп атат да. Саясат талдоочу Айданбек Акматов шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизүүдө Кыргызстан үчүн ыңгайлуу болгон системаны тандоо керектигин айтат. Бирок негизинен биз кандай бийлик системасында жашап жатабыз? Мына ушул комплекстүү бийлик системасында кайсы шайлоо жолдору биздин мамлекет үчүн ыңгайлуу болот дегенге биринчи жооп беришибиз керек да. Жөн эле шайлоо системасы жөнүндө эле сөз кылбайчы. Биз президенттик башкарууга өттүк. Демек президенттик башкарууну ушул теңдей турган эл өкүлчүлүгү жогорку кеңеш болуш керек. Эл өзүн түздөн түз, эл өзү шайлап алган бир парламент болуш керек да, элге таянган. Шайлоо жана референдум мыйзамдарын өзгөртүү боюнча мекемелер аралык жумушчу топ шайлоо системасынын 2 түрдүү долбоорун президенттин кароосуна жиберди. Мамлекет башчы бул 2 долбоордун ичинен бирин тандап, аны жогорку кеңешке сунуштайт. Парламенттик шайлоо буга чейин ар кандай мүнөздө өтүп келген. 1995-жылдан 2005-жылга чейин өлкөдө мыйзам чыгаруу жыйыны жана элдик жыйындан турган 2 палаталуу парламент иштеди. Биринчиси 60 депутаттан туруп, алардын 15-и партиялык тизме менен шайланган. Экинчисинде 45 депутат бир мандаттуу округда ат салышкан. Бирок бул системанын натыйжасы үмүт тактаган эмес. 2003-жылы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөн. Анда мажоритардык шайлоо тутуму кайтарылды. Бул система менен 3-чү чакырылыш шайланып, бирок мөөнөтүнөн мурда тараган. Кайра пропорционалдык система калтырылган. 2010-жылы дагы өзгөртүлгөн баш мыйзам боюнча депутаттар парламентке партиялык тизме менен шайланышкан. Быйыл жаңы шайланган президент Садыр Жапаров конституцияны өзгөртүүнү туура көрүп, аралаш шайлоо системасын сунуштады. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо пропорционалдык система жакшыбы же аралашпы убакыт көрсөтөт.